Туғандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Амансыздарбы, кандайсыздар? Бул чыгарылышта биз сиздерге мына ушул Будён бээси жана 3,5 айлык кулуну менен көрсөтүп беребиз. Бул сатылат экен. Сиздер назар салып карап туруңуздар. Алгач дарегин айтып коеюн. Чүй облусу, Бишкек шаарынын Манас аэропортунун жанындагы дачасы айылында келдик. Бул негизи талаадан жаңы келиптир. Будён бээси экен. Учурда 5 жашта. Азыр айгырдан кайра токтогон дейт. Мынагу кулуну 3,5 айлык. Кулун зор экен, а? Демек, бээ кандай кулун берет өзүңүздөр көрүп турасыздар жеринен. Азыр ээсинен сурайын мен. Бул Кыргызстанбы же Россиянын бээси? Бул Россиядан келген, Ростовдон. Байтал кезинде 3 жашында Россиядан келген экен, Ростовдончу. Убагында алып койгон элек. Так. Муну караңыздар. Муну кулуну да, Кулуну эркек, бул экинчи кулуну да. Ичинде 3-үчү болуп калат. Ичинде буйруса 3-үчү болот. Кулун американский рысак айгырдан түшкөн. Ошол эле айгыр менен үйүрдө жүрүп келди бээ. Бээ ошондо талаада жүрдү, үйүрдө. Жайлоодо жүрүп келди, Сусамурда. Кулун зор экен, кулун. Бул эми энеси да күчтүү экен да ошон үчүн, Кудайым буйруса жакшы бээ. Жакшы. Так, кулунду жакшы карайбы? Кулун жакшы карайт, кулуну эмип жүрөт дагы эле. Дагы эле эми. Бираз кеч тууп калган экен да бул, Ошондой болуп калган да. Так. Бээнин башы, моюндары, көкүрөктөрүндө сөз жок, Бул семирсе бир башка бээ болуп калат экен да. Вообще башка бээ болуп калды. Жайлоодон келип талаада жүрүп калды да. Талаада эми чөп деле аз да. Эми азыр арыктап атат да бүт эле малдар. Сарайга азыр алып келгениме 2 күн болду да бүгүн. Ата колго жоош окшойт бээ. Колго жоош, тиштебейт, теппейт. Бул негизи бээ жакшы төл берсе, анан ушу төлдү караса өзү бээнин баалуулугу ошол. Ал жагы карайынчы, Мына бали. Кулун дагы кошо сатылат да? Кулун бээ менен чогуу сатылат да. Так. Энеси Будён болсо, атасы английский рысак. Рысысты деп коёбу эле, не дейт? Кулундун энеси Будён, атасы американский рысак. Американский рысак. Алда күлүк бар. Алда күлүк. Атасы энеси дагы кандуу жук экен. Кулундун атасы привозной, Европадан келген айгыр. Кулун полукровка, бирок высококровный болуп калабы ошондо? Ошондой болуп, высококровный болуп калат да. Сөз жок, мүчөлөрү жакшы экен. Экөөнүн баасы бир же экөө бөлүнөбү баасы? Экөөнүн баасы бир эле коюлат. Баасын билсек болобу эми? Баасын 190 миң деп коюп атам экөөнү. 190 миң сом. Отдельно сатылбайт. Отдельно сатылса бээ сатылышы мүмкүн. Бирок кулун менен бээ чогуу сатылат да эми. Кулун дагы эмиш керек экен дали. Мына туугандар, көрдүңүздөр, мына ушул бээ сөз жок чындыгында. Мүчөсүндарга дагы сөз жок. Сүйлөнүшүңүздөр, байланышыңыздар бир аз айландырып бастырып коюңузчу. Арканды узунаак кылып бармак туруп тушкат эме кылмагам. Будён. Бою канча чыгат эми бул бээ? Бою 1,65, 1,64 уровеньге 1,64. Уровень. Прям так эсептеген да. Так ооз менен 1,65 дейт экен. Ооба. 190 миң сом кулун экөөнө сурап атыптыр туугандар. Байланышып көрүңүздөр, мына ушул Будён бээси сатыкка коюлуптур, мына. Шилтеген кадамдарынан күлүктүк экени билинип турат. Анда эмесе аманчылыкта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Байланышыңыздар, жетишиңиздер. Карап тура бериңиздер, биз азыр дагы бир тайды көрсөтүп беребиз. Жакшы тай, полторашка. Бул бээ менен коштоштуганда туугандар. Жүрүңүздөр. Кезектеги темир көк тай. Темир көк болбосо дагы мына ушундай көк тай көрүп турасыздар. Азыр ачык көк экен. Бул полторашка туугандар. Польшабы кандай бул? Бул местный эле өзүбүздүкү. Атасы Польша, энеси Карабайыр чүйдүкү. Бул мындай айтканда крепкий болуптур да, Смеш болуп. Чуркай турган нерсе да. Биз деле алдык буну, сөзүн ачыгы. Алгансыз, Ооба. Ошентип айткан ээси, мындайча айтканда. Пайдасына болсо сатабыз да.
Жакшы тай экен, а? Казыктары, бел. Мына башты караңыздар, карап турган. Мүчөсү жакшы. Мүчөсү бар экен. О, менин көк атымды карап койгулачы. Улакта монтип башын көтөрүп турат деп коет экенсиздер да. Чатка аяктары кандай эми мунун? Чатка аяктары кенең, бардыгы жакшы. Көрүнүп тургандай эле. Бул эми аламан улак, эми улактарга жарайт экен да. Ооба. Темир көк тай туугандар. Азыр бир аз чукурга туруп алдыңыз да. Бийге чыгып албайсыз. Дөңгөрөп калып Көрөлү. Кана. Өзүң дөңгөтүп туруп, тайды чукурга тургузуп койсуң. Мына тай. Сонун тай экен. Көкүрөк, алдыңкы мүчөлөр, артыңкы мүчөлөр сөз жок. Мына эми акчасы канча болот эми? Акчасы жакын эле ошо 100 000. 100 000 сом. Сурайсыз. 100 000 кеми бар. 100 000 кеми бар, сүйлөшүп көрүңүздөр. Полторашка. Полторашка. Чүйдүкү ошондо бул? Ооба, чүйдүкү. Мына туугандар. Чүйдүкү өзү сымеш экен, кара байыр менен Польша туугандар. Польша аргымактары дагы балбан болот. Көлөмдүү келет. Бирок кыймылы жеңил булар, көлөмдүү болгону мененчи Польшалар. А биздин кара байырлар нак чыдамкай да. Чөлгө апарсаң да өлбөстөр. Смешный экен туугандар. Ошон үчүн сүйлөшүп баарлашып көрүңүздөр эртерээк. Мына ушул бээни баласы менен көрсөттүк. Ана мына ушул экинчи тайды көрсөтүп атабыз. Сүйлөшүп көрүңүздөр тез арада. Бисмилла деп чалыңыздар, балким жолуңуздар келишип кететтир. Буттарында көрүп алыңыздар, сиздерге чейин бирөө алып койбосун. Быйлак басып койгон. Ана бир басканын көрсөтөлү да видеону жыйынтыктайлы эми. Калган майда чүйдө суроолорду бул агабыздан сурап көрөсүздөр. Баасын да айтты. Негизи жылкы түшүнгөндөр бир көрүп билди. Ооруган эмеспи таңдай маңдай? Жок, таптаза. Бээ дагы? Бээ дагы таптаза. Таза. Болду туугандар, сүйлөшөсүздөр, көрдүңүздөр. Эми тайды чабып көрсөтпөйбүз, бээни чабып көрсөтпөйбүз. Анда эмесе саламатта калыңыздар, аманчылыкта көрүшкөнчө. Мына ушул 2 жылкы сатыкка коюлду.